Ойносоңуздар болот экен, ойной бериңиздер, жетишесиздер ийгиликтерге. Куттайсызбы? Ардайбыз. Сиздерде салык кызматын аябай чоң белге кылгандарбы? Чек талап кылып байге утуп ал аталышындагы кызыктыруучу лотереянын экинчи этабынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Мамлекеттик салык кызматынын өлкөнүн түштүгүнө уюштурулган иш-чарасында каракулжалык Батма Жолонова акыркы үлгүдөгү телефон утуп алды. Бүгүн байгени алуу үчүн келген. Болбой деген ой менен жүрдүм өзүм негизичи. Анан бул не берем кызыктырып, тайне сиз топ-топ келе бериңиз, мен түшүрүп кое берем. Бул пешене тайне дегенде майлды бар жерден алдым, стройматериалдан алдым, аптекадан алдым, глобустан алдым, топ-топ бере бердим эле. Анан iPhone телефон утуп алдым анан. Мамлекеттик колдоо менен мамлекетке салык топтоо жагынан жардам берип атабыз, олар бизге жардам берип атат. Ушинтип бири-бирибизге жардам берип, мамлекетибиз оңолуп кетти, дагы ийгиликтерге жетишип жүрө берели. Буга чейинки кызыктыруучу лотереяда Альберт Дөөлөтов жеңүүчү аталган. Ал акыркы үлгүдөгү автоунаа утуп, сыймыктануу менен минип жүрөт. Негизи бул мамлекет ушул лотереяны баштаганда биз биринчи ишенген эмеспиз чындыгында. Эми бул жанагындай чындап эле эме болбосо керек, оюн бербесе керек машина дегенбиз. Бирок чындыгында ишендик машинаны уткандан кийинчи. Себеби биз тынбай баягы соода кылган жерлерден бардык стройматериалбы, аптекалбы, магазиндерби баарынан чек талап кылып аттык. Сөз деп чектерди сканерден өткөзүп аттык. Кудайым айтып буйруп койгон экен, ушу машинаны утуп алдык. Ошо биздин мамлекетибизге ошо ыраазычылык билдирет элек. Анан ошо элдерди дагы ошол дайыма ошо ККМ чек талап кылсын деп айтат элем. Себеби бул ККМ чек талап кылганыбыз бул биздин мамлекетке кошкон салымыбыз да. Аталган лотерея Ош облусу боюнча 167, ал эми Ош шаары боюнча 79 жаран ар кандай белектерге ээ болушту. Ошол эле учурда Ош шаарында 1 жаран батирге ээ болгон. Биз бүгүн Ош шаарында өтө бир уникальный случайдын күбөлөрү болуп турабыз. Ар бир үй бүлөнү мен чакырат элем. Ушундай ар бир кызмат кабыл алууда, товар сатып алууда сөзсүз чектерди талап кылып, телефондоруңуздарда тиркеме аркылуу киргизип турсаңыздар, ушундай белектерге ээ болосуздар. Же быйылкы жаңы жылда жаңы биздин шарттар өзгөрүүсү менен жакшы дагы белектерге жетишкендиктерге ээ болосуздар. Эң негизгиси мамлекетке, мамлекеттин өнүгүшүнө, мамлекетибизде социалдык шарттардын жакшырышына, айлыктардын көтөрүлүшүнө жана башка жакшы нерселердин сиздер себепкери болуп калат элеңиздер деп айтат элем. Лотереяга катышуунун шарттарына ылайык ар бир алынган товар үчүн чек талап кылынышы керек. Мындай оюндун реалдуулугуна ишенбегендер акырындан катыша башташкан. Рахмат чоң. Аз эле убакыт болду эле. Чогултканыма. Бир 7 билет чогулттум эле, ошонун 4-сүнө чыкты. iPhone утуп алдык. Рахмат салык кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик берсин. Мен ушул салык чек эме лотереясына катышып, оюнуна катышып, ошо ноутбук утуп алдым. ККМ чек топтоп, ушул тиркемени жүктөп алган болчумун. Анан ошолдон 2023-түн аягында декабрь айында ошол ноутбук утуп алдыңыз деген кабар келди. Мамлекеттик салык кызматынын иш-чарасынын алкагында өлкө аймагында 1000ден ашуун жаран түрдүү байгелерге ээ болушту. Арасында 64-ü өлкөнүн түштүгүнөн, алдыда бул иш-аракет башка өңүттө өтүү пландалган. Тагыраагы жалпы топтолгон суммадан тиешелүү бөлүгүн жеңүүчүгө берүү көздөлүүдө. Бурулай Уланбек кызы, Абдумухаммед Базаров, Ош Перим жаңылыктары.